Жаңы Барак айылынын урматтуу тургундары, урматтуу мекендештер, бүгүн мен үчүн дагы, жаңы айылдын тургундары үчүн дагы баарыбыз үчүн өтө маанилүү жана кубанычтуу күн болуп турат. Буга чейин кошуна өлкөнүн аймагында эксклав болуп калган аймакта күн кечирген барактык мекендештерибиз өз тарыхынын жаңы барагын ачып, жаңы Барак айылына отурукташып, аты аталып тургандай эле жаңы турмуш баштоонун алдында турасыздар. Жаңы үйлөрдө, жаңы үмүттөр менен жаңы жашоого кадам таштоо эң башкысы ата мекен аймагында түтүн булатуу, эң бактылуу сезимдерди тартуулай тургандыгы анык. Бул жаңы конуштун турушу менен жаңы үйлөр гана курулбастан мамлекеттин жаркын келечегине бүтүндүгүнө бекем ишеним курулду деп айтсам дагы жаңылышпаймын. Жаңы Барак айылынын түптөлүшү бул биздин коомчулугубуздун бийик тымагынын, мекенчилдик сезиминин жана ар тараптуу өнүгүү үчүн биргелешкен аракеттеринин натыйжасы. Буюрса, жаңы Барак Кыргызстандын келечеги үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр менен жарык жолдорду ачып берерине терең ишенем. Жаңы айылыбыз жаңы барактыктар менен кошо баарыбызга кут болсун деп тилек кылалы. Жаңы Барак айылыңыздар жаңы башталыштын, жаңы үмүт менен жаңы кыялдардын айылы болсун. Урматтуу мекендештер, биз өтмүшүбүздү унутуп калбаш үчүн Барак айылынын кечеги күндөрүн эстей жүрүшүбүз керек. Өзүңүздөргө белгилүү, Өзбекстандын Анжиян облусунун Коргон-Дөбө районунун ичинде жайгашкан биздин Барак айылыбыз Кыргызстандын эң чоң эксклавы болуп саналчу. Кара Суу районунун Акташ айыл өкмөтүнө караган бул айылга барчу жол бир тараптуу жабылган учурларда айыл тургундарынын карым катнашы бир топ эле кыйын болуп калган. Мындай кыйын кырдаалдарда Ошко чейинки 15 мүнөттүк жолду 300 чакырым жол аркылуу айланып олтуруп 12 саатта жеткен күндөрүңөр да болгон. Ал эми өткөрүү пункттарында суукта, шамалда сааттап кезек күтүп текшерүүдөн өткөн күндөрдү азырынча унута элек болушуңуздар керек. Барактыктар өздөрү айылына кирип чыгышканы менен айылга мейманчылап бара турган ага тууган, куда сөөктөрү ар дайым эле ээн эркин бара алышчу эмес. Ошондой эле бул айылга айыл чарба техникаларынын ээн эркин кирип чыгышы дагы бир топ убаракерчиликти туш болчу. Өз айылында туруп, мына ушул сыяктуу көйгөйлөрдүн чечилбегендигинен улам барактык туугандарыбыз арыз муңдарын айтпаган атка минерлер калбаса керек эле. Биз кыргыз-өзбек мамлекеттик чек арасын делимитация иштерин баштаганыбызда бул Барак айылынын маселесин кошо көтөрүү менен эксклавда калган айылдын жерин алмашуу жолу менен чечүү жагын колго алганбыз. 2024 жылдын март айында бул көйгөйдү эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын кезектеги жолугушуусунда Өзбекстан айылдагы курулмаларды демонтаждоого милдеттенсе, биздин өкмөт айыл элин көчүрүү милдетин алганбыз. Ошентип, жалпы жонунан 208 гектар жер Өзбекстан менен алмашылып, бул жерге мына бүгүн жаңы Барак айылынын түптө чечими кабыл алынган. Бул дагы биздин тышкы саясатыбыздын туура нукта бараткандыгынын белгиси десек болот. Эзелтен бери ынтымакта жашап келаткан мамлекет, алардын жетекчилери менен ынак коңшулук, боордоштук алакаларыбыздын натыйжасы. Жаңы айылга 101 турак үй курулуп, жер астынан таза суу чыгарылып берилди. Көчөгө шагыл төгүлүп, электр зымдары тартылып, трансформатор коюлуп, электр кубаты жетип олтурат. Айылда социалдык объектилер, бала бакча, мектеп, көп кабаттуу үй, сейил багы, мечит, футбол таласы, жашылдандыруу эске алынган. Келерки жылкы түшүмдүн камын көрүү максатында айдоо аянтчылары бөлүнүп, учурда 50 гектар жерге дыйкандар күздүк буудайын сээп алышты. Урматтуу жаңы Барак айыл тургундары, түмөн түйшүк көйгөйлөргө карабай, киндик кан тамган жерин таштап кетпей, ушул кезге чейин сабырдын түбү сары алтын деп, туруктуу жашап келген сиздер менен жалпы кыргызстандыктар биз сыймыктанабыз. Себеби ушул дал Барак айылы менен Кыргызстан бүтүн болуп келген. Мынакей эми минтип баарыбыздын бир кездеги кыялдарыбыз орундалып, сиздер жаңы конуштуу болуп олтурасыздар. Ушул жылдын 6 май күнү жаңы Барак айылынын курулушу башталды эле, 7 ай өтпөй ар бириңиздерге заманбап турак жай тапшыруу аземинде жолугуп олтурабыз. Кудай буйурса, ушу жерге көп кабаттуу дагы үй салабыз, анан ипотека аркылуу сиздердин балдарыңыздарга, кыздарыңыздарга тапшырып беребиз. Бул айылдын түптөлүшү айыл тургундары үчүн гана эмес, өлкөбүздүн өнүгүүсү үчүн дагы маанилүү кадам. Биз элдин кызыкчылыгын көздөп, туруктуу жана өнүгүүгө бет алган коом курууга бар аракетибизди жумшап келатабыз. Быйыл билесиздер,
Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгын салтанаттуу белгилеп жатабыз. Эгемен Кыргызстаныбыз башат алган бул тарыхый окуянын 100 жылдыгын белгилөө менен катар жаңы барак айылынын түптөлүшү дагы кандайдыр бир деңгээлде символикалуу көрүнүш десек болот. Биз жаңы Кыргызстанды курууга бет алган маалыбызда жаңы барак айылынын түптөлүшү дагы жакшылыкка, ийгиликке, өнүгүүгө төлгө кылып койсок болот. Анда эмесе урматтуу агайын туугандар, жаңы барактын келечеги кең, телегей тең болсун, өрүшүңөр кеңейип, жаңы айылдан агарып көгөрүңүздөр, элибиздин ынтымагы жана биримдиги дайыма бекем болсун. Ар бириңиздерге бакубат жашоо жана жаңы жетишкендиктерди каалаймын. Көңүл бурганыңыздар. Аталган объектлерди ачууга уруксат сурайм. Уруксат. Ача бергиле. Уруксат. Кут болсун эми жаңы конушубуздар. Sizge çok rahmat. Elin bardығы razı olur. 30 жылдан beri чечилбей аткан маселе. Азыр сиз айтып кеткендей, Эми бул биздин милдетибиз, мамлекеттин милдети. Өз ар бир жаранды караш, көңүл буруш. Эми мына эми өзүңүздүн жерге келип жыргап калдыңыздар го эми. Жаңы жакка баштайсыңар жакшы. Сіздердің айрықша сіз өзіңіздің жаңағы Қамшыбек Қыдыршаевичтің чечкиндүү кадамдары менен көптөн бери ел өзүңүз айтып өткөндө кыялданып жүргөн кыялдарымы ишке ашып, иш жүзүнө ашып мына жакында эле бурулган капсула салып кеткенбиз 6 айдын ичинде уже айылыбыз түптөлүп, элдин баары ыраазы, элдин атынан да сизге баары ыраазычылык билдиребиз. Биздин эл үчүн аябай чоң тарых жараттыңыз дейбиз. Бизди мындай күтпөгөн, ойлобогон, ушундай убактар болгон, ошо айылды таштап чыгып кетишке дагы ыраазы болгон эле бирок элибиздин сабырдуулугу менен, патриоттуулугу менен ушунчалык баягы элди, жерим, мекеним деген өзүбүздүн ортобузда баягы ушундай өзүнүн ынтымакчылык менен ушу эл кармадык. Мына акырында мына сиз окшогон бизге Алла өзү сизге бизде ушундай президент жөнөттү. Ушундай мени берди. Мына азыркы күндө биз аябай ыраазыбыз. Мына заманбап өзүңүз айтып өттүңүз, ушундай жаркыраган үйлөргө кирип жашоону бизге насип кылган экен. Мына бардык ата бабаларыбыздын, өзүнүн элибиздин, журтубуздун ушул кылган дуаларын менен мына ушундай бизге жетишкенге жетип отурабыз. Рахмат сизге. Чоң элим атынан, журтум атынан бардыгына чоң ыраазычылык билдирем. Рахмат сизге. Эч нерсе эмес. Эң негизгиси ошо элге шарт түзүлүп берип, жыргал жашоодо жашасаңыздар, бизге ошол бакыт. Анан азыр сөзүмдө да айтып кетпедимби? Жана бийик кабаттуу үйлөрдү салабыз. Ушуну жанына эле кошуна кылып мен команда бердим, тапшырма бердим. Жакында келип ишти башташат. Анан баягы жетпей калган бир келин, эки келин кармап отургандар да бар да үйдө турабы, бир үйдө. Ошолорго беребиз. Бирок ипотека аркылуу. 20-25 жылга деп туруп. Жакында келип салат. 5 этаж болобу, 9 этаж болобу, эми канча бийик салсак ошончолук жакшы. Рахмат, жакшы болот. Бак курултайда сүйлөгөн аксакал көрүнбөйт го. Биякта. Жакшы, рахмат сизге. Колдоп бергениңизге. Эл журттун бир чоң соогуна калдыңыз. Жиналган элдер Кудай кааласа бүгүн ыраазы болуп, күлүп жайнап отурат. Отурган аксакалдар отуруп алып бата дубасын берип атат сизге. Рахмат. Кабыл болсун. Рахмат сизге. Акасы мезгилде бир идея чыгат, элибиздин атынан. Мына жаңы мектеп курулса, ушуга сиздин атыңызды коелук деген. Вай жок. Курултайдагы сүйлөгө. Курултайда аксакал менен. Ассаламу алейкум. Кандай саламат жүрөсүзбү? Кызсызбы? Жүрөбүз. Өткөндө келгениңизде, ооба. Жолукпай калдым эле. Мен эми умрага барып келдим. Анан кабыл болсун. Жакшы, рахмат. Умрага барып, элибизден сурадым. Ынтымакты бер, ырыскы бер элибизге. Бардыгы жакшылыктарды берген Кудайым деп. Анан эми сизден сурадым эле мына айылды бердиңиз. Рахмат сизге. Эч нерсе эмес. Мен ойлогондон 10 ашыгын бердиңиз. Урматтуу президент. Саламат болуңуз. Саламат болуңуз. Assalomu alaykum. Komşular kutlu olsun. Rahmat. Komşular kutlu olsun. Sağmatsızlar. Sağmatsızlar. Muğuzun lan. Baraktan göçüp çıkanlar mı? Sağmatsız. Жақсы ба? Қандай екен үйіңір? Жақсы. Жылулығы қандай? Жылуымыз жақсы.
Bulcaklarında sizin tanışmanız kalay. Üstünü açık kılmıyor mu eştim? Ha otuna bulacak işte. Tamam kesin şimdi. Gönüllü ot tuzağı öyle bekar. Çay koysun orada tamak çası sana bunu. Rahmat sizge. Beş dersem. Sürekli çıkacak. Bol atın. Peki yüzlü klasına Bir dost olun. Çadamlar. Sizi kutalayla derim. Kança olanlar var? 3 olanlar var mı? Ne veririz bize özünde. Ha ne veriyor? Özünde. Lan o isteyelim hocam. Hop bismillah. Anladın mı? Eşiklerine kötü kaçtı. Var Ne yaxşı görünür bakma. Meydem yaxşı durma. Yaxşı durumuzlar hem. Rahmat Nasıl konuşun abi?